Устаз, мен дуага муктажмын. Менин жолдошумдун ден соолугу жакшы эмес. Жүрөгү ооруйт. Көпчүлүктүн дуасы кабыл болот. Алладан сурап дуа кылыңыз. Алла шифа берсин. Алла Таала жолдошуңузга шифа берсин. Алла Таала. Аллахумма шфихи шифаан камилан аджилан мустамирран. Жакшы болуп сакайып, баарыңыздарды курсантка турган күнгө насип кылсын Алла. Я Робби, мен уулумдун атын сиздердей аалым болсын деп атын Абдушкур койгонбуз. Жакшы дуа кылып коюңуз. Алла буйрса сизди медресеңизге беребиз. Сөзсүз динге жакшы моюн сунуп, таква аалым болушун каалайм. Алла разы болсун. Машалла. Өтө жакшы иншалла. Алла Таалам уулуңузга иман, береке, илим дамладай, Абдушкур дамладай иншалла элге, үммөткө кызмат кылгандардан болсун. Устазым, 3 кызым бар, шүгүр. Жолдошума уул төрөп берейинчи. Дуа кылып коюңузчу. Кыздарым 2 дүйнөдө бактуу болсун. Машалла, бардыгы дуалар экен. Алла субхана ва таала уул перзенттерди ата кылсын иншалла. Бардыгы Алла Тааладан иншалла эч кыжалат болбоңуздар. Ниет кылыңыздар. Иншалла бирок ушундай ниет кылыңыз. Эгерде уулду болсом атын Мухаммад коем депчи. Кудай кал. Ниет кыл, Кудайым берет иншалла. Кудайым берет. Жаңы суроолор окшойт бул, Биздин айылга келгениңизде Аллахым разы болсун. Дуаңызды берип коюңузчу Кызыл Токой айылына. Алла субхана ва таала бактылуу кылсын, бар жамантан сактасын. Өткөндө биз Алабукка бардык эле. Ошол жактан суроолор калгандар го. Да бир-экөөнү кайын, кийин дуалар окшойт, Да дуа кылып коюңуз. Бардык иншалла дуалар экен. Чогуу Кудайым берсе бир дуа кылып коебуз. Азыр суроо жооп өтө берели биягынан. Так. Allah. Так. Assalamu alaikum устаз. Менин бир туулган иним бар. 23 жашта. Ал өзүнөн 2 жаш улуу кыз менен сүйлөшөт. Ата-энем каршы болушту. 1 жылдан бери. Ушул тема ачылса капалашып калышат. Аны туугандар угуп, ар кандай сөздөр чыгып кетти. Ажырашкан баласы бар, жана башка кандай жол кылсак болот? Ата-эненин ыраазычылыгы жөнүндө айта кетсеңиз. Мен балам менен үйдө отурам. Иштегени, бул экинчи суроо экен. Эми карап көрүңүздөр. Эгерде ыймандуу болуп, кандайдыр бир себептер менен күйөөсү өтүп кеткен, же болбосо ажырашып кеткен болсо, эгерде ал ыймандуу кыз болсо, шариятыбызда андай эле неме жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 25 жашында 40 жаштагы Хадичени өзү деле алган. Бирок ата-эненин ыраазычылыгы менен болуш керек. Бирок эгерде булар мисалы нике кыйып баш кошуп неме отурган болсо, бул болбойт деген, буларга жол жок деген андай нерсе жок да. Албетте иншалла ата-энесинин дуасы менен таптакыр эгерде ага болбой атса, көңүлү болбой атса, анда бул бала акылдуулук кылып тек коюш керек болду. Ата-эненин сөзүн угуш керек берди. Мен балам менен үйдө отурам. Иштегени жолдошум уруксат бербейт. Өзүм дүкөн дей каалабайм. Өзүм деле каалабайм негизи. Бирок өзүмдүн ата-энеме жакшылыктарында белек бергим келет. Жолдошумдан бир сурасам, мага айтпаса да жактырбаганы кабагынан байкалат. Ошондон улам жолдошум мага керегине иштетесин деп берген акчалардан үнөмдөп, экономдоп, кээде ата-энеме белек алып берем. Жолдошума айтпастан. Ата-энеме да бул белек керек эмес негизи. Бирок бир аз сүйүнүп калышсын дейм. Жолдошум өзү акча бербесе, эч качан акчасына тийишкен эмесмин. Акыркы күндөрү ушул кылганым туурабы же кандай? Туура. Башта эчтеке эмес, таксырлар караңыздар, анча-мынча. Бул ата-энеңизге сарптап атасыз. Үй бүлө бала чакаңызга бир аз ушундай күндөрү, жума күндөрү, же болбосо айт майрамдары, же болбосо ушундай бир учурларда ата-энеңизден башка ошо аялыңызга да бир аз берип койсоңуз, ал деле ата-энесине берип койсо, ал жакшы болот деп бул. Курсанчылык эле. Бул муктаж эмес деп атпайбы? Бирок анда мындай да туугандар, азыркы күнү өткөндө эле биз балдар менен сүйлөшүп калды эле, Кыргызстанда швея аябай өнүктү дейт. Үйгө анан көрөк ошо бир үйдө эгерде эме болсо, бир швейне коюп берип коюңуз. Заказ алып тигип күн сайын бир 5-6 саат иштесин. Туурабы? Алхамдулилла акча түшө берет экен. Асымда көп немелерди ошо үйгө эң жакшы швея.
Алла таалам алхамдулилlah Кыргызстан элибизге бериптир ошо жагын. Азыр бирок бир эки балдар айтат, иштеген киши таппайсыз да адамдар, эч ким жок дейт анда. Анан айттым анда акча аз берип атсаңар керек, ошон үчүн таппайсыңар дедим. Кичине көбөйткүлө кандай табат экенсиңер. Чет мамлекетте эркектер тигет. Кройщик, тияк, бияктардын бардыгын немелери бар. Аялдар только үйдөгү тамак аш менен эле тиккендердин бардыгын, менмин деген кыйын тиккендердин баары дүйнөдө эркектер өзү. Бирок анан жалкоолуктан паанат илеш керек да. Мисалы 24 саат үйдө бар. Бала чаканы карайт, мектепке садикке барат, бош учурлар бар. Күн сайын 5 саат любой адамда бар да, 6 саат. Ошо 6 саат отуруп, 2 саат отуруп иштеп, кийин намаз дуасын, үйүн тазалыгын, тамак ашын карап, да 1-2 саат тигип кое берсе, бир айдын ичинде канча нерсени тигип коет. Канча деген акча чыгып калат. Бул дагы үй бүлөлүк, алхамдулилlah, бюджетке жардам. Бир бекер отуруп аш керек да. Даже биздеги исламда жок үйдөн чыкпасын, иштебесин деген бунун мааниси таптакыр сааттан кечке отура берсин төшөктө деген мааниде эмес ал. Үйдө деле алхамдулилlah иштерин эме алса. Тем более мына Кыргызстанга азыр акылга сыя турган өтө жакшы иш берип койду. Тиге бере турган. Ассаламу алейкум. Курандын орусча котормосун окусам болобу? Орусча кайсыл котормочу которгонун окусам болот? Болот орусчага. Мен эми чын айтсам орусчалардын деген Валерий Порохованыкы бар. Эми Кулиев дегендики бар. Дагы алхамдулилlah Россия Федерациясынын муфтиятынан атайын неме болгон, макулдук берилген ошо тафсирлерди, чечмелерди карап окуп көрөбүз. Дронов дегендики бар эле. Кээ бир жерлерди мен көргөн, алхамдулилlah. Анан кийин мына шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф деп муртагы Орто Азия Казакстандын муфтиси өтүп кетти. Ташкентте эле. Ошо кишинин да тафсири Хилал деген орусчасы чыккан. Ошолорду окусаңыз, алхамдулилlah пайдаласыз. Апам каза болгонуна 1 жылдан ашты. Токтоп калган окуумду улантып бүтүп алайын десем, үй бүлөм атам баш болуп турмушка чык деп зордоп жатышат. Мага оор тийип жатат. Өзүмдү ашыкча жүктөй сезип жатам. Жашым 22-де. Алар атаңыз туура айтат. 22 жашта турмушка чыга бериңиз. Алхамдулилlah. Көп эле узартып жүрбөш керек. Кандай эле эркектерге деле кыз жакпагандай, кызга деле эркек жакпай калат. Анан кийин эң мисалы алхамдулилlah ден соолук жакшы кезинде бул мезгилде төрөй турган учур болот. Жаш өткөндөн кийин төрөө да кыйын болуп калат. Ошон үчүн мурдагы энелерибиз 15-16 жаш эле, мейли ал токтоп турсун, азыр 18 жаштан эле, бул жактан 22 жаш нормально эле. Турмушка чыксын. Мен да жеке оюм ушундай, турмушка чыгып алыңыз. Мен Москва шаарында доставкада магазинде продукта жеткирип иштейм. Арасында тооктун эттери, сосискалар болот. Тапкан акчам арам болуп калабы? Алдына ала рахмат. Жакшы эле. Чочкон эти болбосо болду. Доставкада иштей бериңиз. Чочкон эти, иттин эти, ошого окшогонду тамак аштар доставка кылса болобой алат. Мусорга ташташ үчүн доставка кылса боло берет. Муналар ушу мусор болду, давай. Тияк алып таштап келиңер. Сен акча беребиз, нормально. Башка бирөөгө жедириш үчүн болбой алат. Так, ата эни ыраазы кылмайынча бейишке кирбейт деп айтылат. Мен 5 бир тууганмын. Байкем менен эжем башка аялдан. Кичинекейинен өлүп калган экен. Аларды апам чоңойткон. Бирок азыр алар апамды жаман көрөт. Колунан келген жамандыкты кылышат. Тууган менен мамилени үзүп койсо да болбойт. Бирок апам менен атама жаман мамиле кылганды эмне кылсам болот? Жок, түшүндүрүш керек. Байкеңиз менен эжеңизди жакшы болбойт. Кичинекейинен ушуну ымыркайынан чоңойтуп, эми бүгүн жеткирип, анча-мынча ката кетип алган болсо, анан анча-мынча мындай ылдыйөдө болуп калса, андай кылбаш керек жок туугандар. Адам баласынан жаңылыш болот. Наоборот, иншалла карап, ошо ата-энеңизди сыйлап, сиз эмне кылат деңиз? Сиз дуа кылып, аларга жакшынакай сөзүңүздү айтып, белегиңизди берип, ата-энеңизге кызмат кылып, алардын ортосуна көпүрө болуп бериңер. Элдештиргенге аракет кылың. Улуу сооп аласыз. Аларды иншалла мүмкүн болушунча. Assalamu alaikum устаз, мен Москвадан кайрылып жатам. Суроо. Москванын центральный мечитиндеги имам Илдар Аляуддинов туура эмес жолдо мунун артынан намаз окубаш керек, жумага барбаш керек деп атышат. Эмне кылсак? Илдар Аляуддинов, жок андай болбойт. Илдар Аляуддинов жакшы аалым бала. Мен жакшы тааныйм бул баланы. Мынандай фитнакорлорго жол бербеш керек. Ар ким ар нерсени айта берет. Кудайга шүгүр ал.
Москванын деңгээлинде, Россиянын деңгээлинде билбейм. Андай аалымдар анда чанда эле да. Ошон үчүн иншалла жакшы болобу. Бешиктин түбөгүндө күлдү. Түбөгүнө. Бешиктин түбөгүнө күлдү кечинде шамдан кийин алып кирсе эмне болот? Болбойбу эмне? Баланын көзү ооруп калат дегени чынбы? Эми күлпүл бар го туугандар. Мулардын көбүнчө баягы жинге аралаш кетет да. Вот, ошого окшогон жерлерде көп болот, күйүктүк немелерден. Ошон үчүн мурундан биздин урп адатта ошолордон этияттанып, күлдөөгө ошолорго мындай мисалы барыпты, зара кылгандан, ушундайлардан этияттап себептегенде ошондой мусорду, күйгөн, ыплас жерде жиндер көбүрөөк болот. Эгерде кажет, зарылчылык болуп калса, анда сөзсүз дуаны окуңуз. Аллахумма инни аузу бика минал хубси ва хабаис. Анан барып эгерде зарылчылык, мындай зара кыла турган болуп калсаңыз. А болбосо аятал күрсү окуп өтө бериңиз, нары беричи. Илешип калат да. Үйлөнүш максатында кыз жигит болуп сүйлөшсө болобу? Кыз жигит болуп сүйлөшкөн арамбы? Эмне эгер арам болсо, далили кайсы аят? Сиздин никеңизде болбогондон кийин кандай? Никени кыйып алып сүйлөшө бериңиз. Никени кыйып сүйлөшүңүз. Никеге чейин сүйлөшсө болбойт. Ал сизге харам да. Сиз буну неме кылыңыз? Далили кайсы аят болсо, Ниса сүрөсүн ачасыз. Да хурримат алейкум уммахатукум деген бар. Кайсы нерсе сизге адал, кайсы нерсе арам бардыгын айтып берген. Ага токтой турган учур жок эми. Биз чет өлкөдө иштейбиз. Имамга өткөн адамдын пайпакка маск тартканын көрүп калдык. Намаздарыбызды ар дайым четке чыгып, кайрадан окушубуз керекпи? Кандай болот? Туугандар, пайпакка маск тартканды көрсөңүз, аркасынан ыктыда кылса болбой калат. Андай кылбаңыз сиз. Алхамдулилlah, бутун эми айда фитна кылбаңыздар. Бутун ошон үчүн мындайда имам өзгөчө. Хоть өзүнүн ишениминде пайпакка мас тартуу болгон чакта да бутун жууш керек. Имам. Себеп аркадагы бардык эле анын тутунган жолуна, аны ишенген кармана бербейт да. Түшүнүктүбү? Андай кылбаш керек. Андай кылбаш керек. Мисалы кээ бир мазхабтарда эми ар түрлүү да. Мазхабтарда кээ бир мисалы шафилердин мында кан чыгып кетсе, дарат сынып калат. Дарат сынып калат. Бизде сынып калат, аларда сынбайт. Ошон үчүн эгерде шафи имам болсо, бир жерден кан чыгып кетсе, мисалы, даратын алып окусын, аркасында ханафилер да ыктыда кылып калышы мүмкүн да. Алардын намазы дагы бар да. Ошондой эле биз мисалы бизде мисалы уяттуу жерине колу тийип кеткен болсо, же мына аялдарга кол тийип кеткен болсо, дарат сынбайт. Бизде аларда сынып калат да. Ошон үчүн ханафи мазхабта эгерде ушундай болуп калган болсо, ал сөзсүз дарат алып алсын. Ошоп аркасында шафилердин намазы дурус болсун. Ошон үчүн имамга өзгөчөчү дараты болсо да үстүнөн дарат алып коюшу мустахаб да. Даратын болсо дагы бир дарат алып кое бер, зыяны тийбейт сизге. Совобу болушу мүмкүн. 10 эсе совоб көп болот. Нур үстүнө нур болот. 10 совоб берилет сизге. А бирок мынандайлардан дайра намазды кайтарыш керек тасалар. Пособие. Орусияда гражданство алып, балдарыбызга пособие алган арам болот деп уктук. Бул кандай шариятта? Жок. Пособие атайын мамлекеттин тарабында жөлөк пул да. Колдоо берип атабы? Кудайга шүгүр. Уурулук кылып алып аткан жериңиз жок. Эгерде бир ден соолугу жакшы баланы эле ооруп атат деп, инвалидтин группаларын көтөрүп, бир бала болсо же башка бирөөнүкүн алып алып, ушу менин балам деп жаздырып, алдоо менен боло турган болсо арам. Өзүңөрдүн балдарыңар боло турган болсо, жок, ала бересиң. Адал таксыр. Тойдон кийинки 40тык деп коюшат. Ушул нерсе шариятта барбы? Тойдон кийинки 40тыкты мен биринчи болуп атам мындай. Не деген ал? Көбүнчө бизде мына адам өткөндөн кийин 40тык деген сөз бар да эл арасында. Тойдон кийин 40тык деген жок. Тура. Өзбек туугандарда болуш керек. По-моему, үйлөнгөндөн кийин 40 күнгө чейин баягы күйөө баланы багып, немелерди кылынат да. Шариятта андай эмес. Андай жок таксырлар. Кээ бир ушул жерде дагы өткөндө Оштун касы Байдылы дамла дагы мурун айтты эле да. Дамла бизде ушул жакта өзбек туугандарыбызда да ушундай бир проблема бар. Ар бир жерде өзүнүн проблемасы бар экен, ар бир улуттун өзүнүн проблемасы бар экен.
Анан ошонун себебинен ажырашуу да болот экен. Эмне үчүн биздин баланы, күйөө баланы кыскасы жакшы бакпай койдуңар дейт окшойт. Жакшы тамак берип койгон. Ана аябай ушу бир күндө 3 маал тамакташып, кыскасы ушундай немелер бар экен да. Мен көптөр терең биле бербейм. Но шариаттагы жок нерсени бар кылып өзүбүздү кыйнабайлы. Жашоону жеңил кылайлы. Аддину юсур, дин жеңил, оңой. Бардыгынан. Салам алейкум. Айыз учурунда интернеттен суроо дуаларды угуп окуп жаттаса болобу? Зикир салават айтса болобу? Болот. Айыз учурунда намаз окуса болбойт, орозо кармаса болбойт, Куранды кармаса болбойт, Куран окуса болбойт. Жана жакындап кошулса болбойт. Түшүнүктүбү? Калгандары зикир кыласызбы, дуа кыласызбы, салават айтасызбы, үйрөнөсүзбү? Бар боло берет. Хадис айтсаңыз да боло берет. Бир оорулуу инсандын операциясына акча керек экен. Ошол керектүү акчаны чогултуш үчүн 3 уна лотерея түрүндө ойнотулат экен. Кайрымдуулук кылгандардын бирөөсү утуп алган, ушул уна адал эле болобу? Жок, болбойт. Жөн анан көрөк ошол лотерея ойнотпой эле кайрымдуу содосу болуп болот. Жөн эле жардам берип коюңуз ошого эле. Лотерея бул кумар. Кумар арам. Бул менен жакшылык болбойт. Алла тыйган нерседен тыйыла беле. Мен 18 жаштамын. 3-4 жолу түшүмдө сууга чөгүп каза болот экен. Көлдүн жээгине каза болот экен. Анан көп айтышат, шахид болот экенсин деп. Бул чынбы? Жок, суу Кудай кааласа, алхамдулилля, бул жашоо. Суу эмнекени? Алла Таала айтат, биз бардык нерсени жашоосун суудан кылганбыз деп. Кудай кааласа көп жашайт экенсиз. Ошо ойлонбо. Иншалла, Алла Тааланын берген өмүрдүн бардыгы иншалла. Мен Эко Исламик банктан швейная машинка алгам. Алсам болобу рассрочкага? Ал жакта дин өкүлдөрү барбы? Кредит болуп калбайбы? Сураныч толугураак жооп берип коесузбу? Арамга шерик болуп калбаймынбы? Жок, Эко Исламик банк бүгүнкү Кыргызстанда толук кандуу ислам принцип шариаттын принцип, исламский принцип финансирования деп коет. Ислам принцип каржылоосу менен иштеп аткан. Эгерде мен айтар элем, рассрочка алганда мүмкүнчүлүк болсо, ошол ким менен алайын деп атасыз, швея машинканычы, ошол жерге жакшынакай договор кылып эле, ортого банкты киргизбей эле, баары бир бересиз да. Ошону өзүнөн алганыңыз жакшыраак болот эле. Анан эгерде ал таптакыр ишенбей, жок, бул жака гарантия болуш керек, бирөө бериш керек, тигиниш керек десе, анда ошол контракттарды, договорлорду ошо исламдын каржылоолоруна ылайыктуу Эко Исламик банк менен алсаңыз болот. Устаз, мен Европада иштейм. Биякта уйдун эти сатылат. Жумуш оор болгондуктан эт жеш керек. Аллаху акбар айтылынбайт. Кандай кылыш керек? Рахмат. Болбойт. Вама ухилля бихи ли гайрилла. Алла Тааладан башкага аталган мал бул арам. Харрама алейкум майтата ва дама ва лахмал хинзир вама ухилля бихи ли гайрилла. Талашсыз 4 нерсе, бардык арамдын түбү, фундаменти ошол. Өлүктүк, майтата, өлүк. Бул арам. Так, ва дама, аккан, шыр аккан кан. Дам масфу. Ва хинзир, ва лахмал хинзир, чочкон эти. Чочкон эти дегенде уламалар бардык айтышкан, эти эле эмес, териси дагы, сөөгү дагы бардык арам. 4-түнчүсү мына Алладан башкага аталган. Сиз мисалы Алладан Аллаху акбар, бисмилла Аллаху акбар деп айтылбаса, аны жесе болбойт. Сиз мына буну фасоль беле? Бурчак, фасоль. Эттин калориясынан кем эмес экен ушулар. Эгерде ушундай боло турган болсо, ошолор менен. Бирок бүгүнкү күндө Европада деле Кудайга шүгүр, эгерде сиз жакшы изденсеңиз, мусулмандар толтура. Ошондон бери жакшы бар туруп 10-20 килограмм алып келип алып туруп, жакшынакай холодильникке коюп алыңыз дагы, этти сөз жеш керек болсо, аздан жей бересиз. Так андай тапканга чейин, жумуртка, мына балдар айтып атат. Бурчак, аз бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр го. Балык бар чында эле. Биз үйлөнүп атканда келинчегим 17 жашта эле. Биз 18 жашта деп окутуп койгонбуз. Нике кабыл болгонбу. Нике кабыл болот, бирок мынандай калп айтуу болбойт да. 17 жашка баягы бүгүндөн
Кыргызстанда атай мыйзам кабыл алган туугандар. Укуктук мамлекетте жашайбыз. Ушул жерде кичине этиятташ керек. Tasbih, nafil namazın okuda, tasbih 300 жолу айтылат эмеспи? Ошол tasbihti айтып жатып, адашып кетемин. Адашпай, оюмду бөлбөй кантип окуса болот? Колумдун бармактары менен кыймылдатып санап окуйун десем, намазда 3 жолу жасалган кыймыл намазды бузат экенин билемин. Кандай жол менен tasbih намазын оңой окуса болот? Жана tasbih намазынын сообу тууралуу айтып берсеңиз. Салаты tasbih деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул Аббас разияллаху анху айтканда, ава, мен сизге бир 10 касиет тартуулайын, кабыл алыңыз депчи. Алла Таалам эски күнөөлөрдү кечирет. Жаңы күнөөлөрдү да кечирет. Кичинекей күнөөлөрдү да кечирет. Чоң күнөөлөрдү да кечирет. Унутуп билип билбей кылган күнөөлөрдү кечирет, атайлап кылган күнөөлөрдү кечирет. Жашырын кылган күнөөлөрдү кечирет, ашкере кылган күнөөлөрдү кечирет. Жалгыз кылган күнөөлөрдү кечирет, көпчүлүк менен кылган күнөөлөрдү кечирилет деген. Ушуну мүмкүн болсо, сиз деген күн сайын бир жол окуңуз деген. Эгерде болбосо, бир жумада бир жол. Ага да мүмкүнчүлүк болсо, бир айда бир жол. Буга да мүмкүнчүлүк болбосо, бир жылда бир жол. Буга да мүмкүнчүлүк болсо, өмүрүңүздө бир окуп алыңыз деген да. Мындай жеңилдик менен. Вот ошондо 300 эми. Субханаллах, алхамдулиллах, ла иляха иллаллах, Аллаху акбар. Колуңузду мындай санабаңыз, жана басып коюңуз мынакей. Басып эле бармакты кичине катыраак бассаңыз, бул 1 болот. Сөмөйдү катыраак бассаңыз 2 болот. Ортоңку манжаны катыраак бассаңыз, ушинтип эле чыпалакты бассаңыз катыраак 5 болот да мен. Кайра эле кой бере бересиз кичинеден. 10 болот. Кайра бирден бассаңыз 15 болот. Мен кошунам үй салып жатат. Үйүн өзү жана 8-9 класстагы балдары менен эле тургузду. Балдарга оор иштерди жасатат. Балдарды көрүп боорум ооруйт. Атасы балдарын акысына кирип калбайбы? Мен аны көрүп унчукпай коем. Болобу? Болбойт. Тамак жасап бериңиз. Эшектин жүгү жеңил болсо жатаак болот дейт кыргыздар. Азыр балдардан алхамдулилла эми бала чакасы экен. Кичине аны совсем эле көтөрө албай турган неме кылбайт. Бирок кичине көбүрөөк иштеши мүмкүн. Бирок Кудай кааласа бала иншалла ден соолуктары чың болуп, турмушка бекем болот. Сиз анан көрөк ушуларды көргөндөн кийин рахмат деп колуңуздан келишинче сиздер да жардам берип коелу. Чай тамак берип коюңуз. Коштаңыз үй салып аткан болсо, балдарына боору оорусаңыз, туурабы? Салам алейкум. Устаз, жаш балдарга прививка алыш керекпи же прививка албасаңар, алыш керекпи? Прививка албасаңар мектепке, садикке барганда сертификат сурайт дейт. Караңыз, прививка алуу боюнча ыктыярдуу. Берден алгыла деп дагы, албагыла деп дагы мен жоопкерчилик ала албайм. Ошол жерде алхамдулилла биздеги Министерство здравоохранения деген бар. Эмне деп коет аны? Саламат сактоо министрлиги. Мына ушулар Кыргызстандын бардык жаранына жоопкерлер ушулар. Дарынын курамына жооп берет. Ошол жерде прививкалардын курамы кандай? Ошолордон тактап адамга зыяндуу болбосун. Суранат электе ошол биздеги кыйын доктор, менмин деген врачтар ошо курамын жакшынакай аныктап, келечектеги тукумга, ден соолукка, башкасына ошо зыян бербейби? Зыян бере турган болсо, бир жагынан пайдасы экен, экинчи жагы зыян экен, аны да ачык айтып коюш керек да. Бүдөмүк кылбастан. Убакыт болдубу? Жараткан Алла Таала баарыбыздын жүзүбүздү жарык кылып, Алла Таалам эки дүйнөдө бактылуу кылып, эч кимге көз каранды кылбасын. Алла Таалам жүрөктөрүбүздү таза кылсын, ахиретибизди абад кылсын, ооруларга шифа берсин. Мына энелерибиз, эже карындаштарыбыз, ага энелерибиз канча дуа сурагандар бар. Жараткан Алла Субханаху ва Таала кажеттерин бүтүрсүн. Алла Таалам эки дүйнөдө жүздөрүн жарык кылсын. Сабакка келип катышкандарга Алла Субханаху ва Таала илимдин нуру менен нурласын. Үй бүлө бала чакаларына бакыт берсин. Бардык кажеттерин орундатып, жараткан Алла Таалам өмүрлөрүнө, ден соолук, рызкыларына береке берсин. Алла